Өзү Арслан баба бир жаш улгайып калганбы, балким бир өспүрүм урактан өтүп калганбы, иши кылып бир адам деп ойлосо керек. Анан кийин себеби жашын айтпайт да канча экенинчи. Атын да айтпайт. Болгону эле биринчи өзү сураганга чейин күтөсүң деген. Анан кийин бир 7 жашар бала Арслан баба менин аманатымды бериңиз деп сураган. Анан чөчүп кеткен да. 7 жашар бала сурайт деп ойлогон эмес. Анан мейли берейин деп туруп анан мен ушу 400 жылдан бери сактап келдим эле. Акысын эмне бересиң дегенде 400 жылдан бери ушу данектин ширеси даамдап келдиңиз, ошол эле сиздин акыңыз болуп эсептелет деп айткан эмес деп айтылат да. Анан ошондой диалог болду. Бул да маанилүү эмес. Бу жерде алардын сүйлөшүүсүнүн өзү болгон деп ишенсек болот да. Анан азыркы илимдин түшүнүгү боюнча алганда ошо микрочип болсо керек да. Курманын данеги. Анан өзүнүн кайсы бир сырларын баягы сахабалардын арасында ошону көтөрүп кете турганга деңгээли жеткен бир адам жок болуп калуунан ошону 400 жылдан кийин келе турган кишиге сөзсүз жеткириш керек болуунан ошо курма деп эле баягы элдик түшүнүк боюнча курма деп айтылган менен микрочип окшойт да. Менин түшүнүгүм боюнчачы. Бүгүнкү техниканын жетишүүсү менен чип деп айтсак элдер таптакыр түшүнбөй калат да бул нерсеничи. Жок, мен жөн эле болжол салыштырмалуу эле деп ойлоп атам. Бул ошол керемет бир сырларды ошого жашырып койсо аркылуу ошол сактап койсо керек болот. Тиги ошол курманын данеги ошончо жылдан бери тилинин астында жүрүп аябагандай ичкерип кенедей болуп калганына чейин айтылат. Ошол үзүлгөндай жери бар да. Азыр Кожо Ахмет Ясауиди айтып атпайбызбы? Бул Өзгөн шаарындагы жазы суусунун боюнда. Негизи көп улуулардын неме атын атасы Арслан баба ата деле ошо Кожо Ахмет Ясауи деле бул кыргыз элинен, кыргыз уруусунан, кыргыздын каны бар адамдар. Кожо Ахмет Ясауи 63 жашында ушу жердин астына кирип, мындан ары жашаганга алтын пайгамбардын жашынан кийин мен жарыкчылыкты көргөнгө болбойт. Анан жердин астында 62 жыл жашаган дагы. Бул ислам дининдеги багыт, суфи багытын өзгөчөлөп кеткен. Айтайын дегени бул ушул кыргыз бая бир жолу мен дагы бир нерсени айтып берейин. Тиги ким Дзензи Тересава келип атпайбы? Анан ошо Дзензи Тересава япон монахы элдеп жүрүп анан Будда Шакьямуни бул Сакурусунан чыккан ыйык адам деп чечилет экен да. Мен айтып атам, бул Сакурусу бул бул кыргыз болгон деп. Анан Кыдыр ата жөнүндө болуп кетти да кеп. Анан Кыдыр ата деген бул кыргыз дедим да, кыргыз деген. Ал Япония кайдан барды дейт. Ал убакта жер мындай биригип турган. Кыргыз бул бардык тажрыйбаны алгандан кийин өзүнүн турмушунда илимий жагынан, аламдык касиет, бардык нерселерин алганда бир адамзаттын астында кызматы болот экен да. Анан канчагага кийимдерин, гүл азыктарын алып анан кыргыздын мекени бардык жери болгон экен да. Анан кыргыздын мекенинде ошол эл кыдырып, жер кыдырып, ааламдан алган, өзүнүн канында келаткан сырдуу дүйнөнү кошуп, илимин, билимин, медицина жагынан, искусство, маданият жагынан бардыгын алып, анан ошону элге таратып кеткен экен. Таратып ар бир жерге өзүнүн үрөөнүн сээп, багытын берип кеткен. Мына ошол Кыдыр ата ошол кыргыз болгон деп айтсам, мунун бир чындыгы бар го дейт. Мен тиги ошо Японияда мен бала кезимде түш көргөм дейт. Анан ошо түш жерлерди таппайм дейт, дүйнөнү кыдырып жүрүп. Анан кийин таппай мынабу Горная Маевкага барып, ошол жерден мен ушундай жерде түшүмдө көргөм деп, анан ушул жака үй салып жашап атат да. Япондуктар жөнүндө айтканыңда ошол турмушунда эле кыргыздын өзүнүн улуулугун айтат да. Сырлардын чоң жана кичинеси болот. Ааламдык сырлар,
адамга өзүнө берилчү түш аркылуучу сырлары, аян аркылуу сырлары, чоң ааламдык сырлар. Булардын чоң жана кичине сырлар боюнча сөз кылсак. Мен жана Кожо Кумат эсебин айтканым бул Орто Азиялык масштабта, балким дүйнөлүк масштабтагы инсандын атына тиешелүү уламыш же болбосо кайып дүйнөнүн бир керемети да, далили. Ал эми райондук, айылдык, райондук, областтык, республикалык деңгээлде дагы бир кайып дүйнөнүн далилдери же болбосо ошондой бир жөндөмдөрү, касиеттери ойгонуп калган кишилердин өмүр баяндары бар. Ошолордун бири өткөн кылымда жашап өткөн Ысмайыл Калпа деген бир касиеттүү адам болгон экен. Бул Кара Суу районунда жашаган. Баягы Брежневдин убагында айыл чарбасын көтөрөбүз, дыйканчылыкты көтөрөбүз, 5 жылдык планды толтурабыз деген бир ураандар менен, мамлекеттик саясаттар менен, экономикалык бир максаттар менен жайлоолордун баары, жайыттардын баардыгы, талаалардын баардыгы өздөштүрүлгөн. Ошол кезде адамдар, үй бүлөлөр чогултулуп, айыл болуп, көчө болуп жашашканда, жер которушкан. Ошондо Ысмайыл Калпа талаада жашачу экен, ошол жерден көчпөй коюптур, мен кете албайм, мен кетпейм депчи. Анан совхоздун директори бир күнү бир бульдозер айдаган кишиге буйрук бериптир, сен барып туруп үйүн сүздүрөсүң дагы. Анан кийин өзүң болсо көчүрүп келесиң. Үйүн бузуп таштайсың, тебелетесиң. Талаа менен талаа кылып түзөтүп коюп келесиң дептир. Анан бульдозер барып эле анан эми директор айтып атса аткарыш керек да. Барып эле короосунан бульдозердин калагын түшүрүп эле сүздүрүп баштайын десе эле бүт ошо үйдүн тегереги бүт эле жайнаган эле кой, шыкалган койлор турат имиш да. Анан кийин түшүп караса жок. Кайра бульдозердин отуруп туруп сүздүрөйүн десе кайра койлор пайда болуп калат. Анан кийин көрсө бул касиеттүү киши дебеди белем. Мен бул кишиге каршы иштебешим керек экен. Андан көрө директорго айтайын дагы баш тартайын деп анан барып мен аны сүздүрө албай койдум. Мен аны көчүрүп келе албай койдум деп анан кийин директор өзү келип дагы көчүрө албай коюптур. Анан ошо боюнча ал киши өмүр бою ошо таладагы үйүндө жалгыз жашаган экен. Анан бүт областтан элдер келишкен. Анан ден соолугунун ар кандай себептери боюнча кайрылышып, дээрлик баардыгына шифасы тийип, жардам болчу экен да ошо кишиденчи. Анан эч убакта ставка коюп, тариф коюп акча алчу эмес экен. Ким канча ыраазычылык берет, Кудай жолуна деп кабыл алып коет. Өтө жупунуу жашаган экен да. Өтө жупунуу жашаган экен. Анан таң калыштуусу мен бул киши жөнүндө мындан бир 5-6 жыл мурун эле уктум, ушундай адам болгон деп. Андан таң калыштуусу мен быйыл уктум. Мен өзүмдүн атам 65-66 жылдары ооруп калып, айылда жүрүпчү, бөйрөгүн ооруп калып, анан кийин суу ичип, анан узак 6 айга чейин суу ичкен да. Анан кийин ошондо атам өзү айтат, айылдын чекесинде бирөө борсок бышырып атса дейт. Ошо борсок бышырып аткан майдын жыты айылдын ортосунда турган мен сезет элем дейт. Мынаныкында борсок жасап атыптыр деп. Ушунчалык сезимталдуулугу күчөйткөн да. Баягы сууга отургандачы. Анан кийин анан ошо айылдагы дагы молдолор дем салып жардам беришкен. Анан бирок толук сакайып кетпегенден анан ошол Ысмайыл Калпа жөнүндө угуп анан атам өзүнүн инисин ээрчитип алып келип 1 айдай жашап ошо кишинин үйүндөчү. Анан күндө 2 маал дем салчу экен. Анан ошондон толук сакайып кеткен да. Мындайча айтканда медицинанын алып жетпей калган жерде таапчылыктын, дуба түшүрүүнүн күчү күчтүү экен. Анан ошодон кийин 1 жылдан кийин мен жарык дүйнөгө келип атам да. Ошону мындайча айтканда ошо кишинин мен бул жашоого келип калышыма түздөн түз тиешеси болуп калып атат. Мен ал киши жөнүндө укканда эмнегедир эле мага жагымдуу болуп, анан кийин изилдеп жүргөм да. Бул бир мисал. Экинчи мисал Дулдулат деген, же болбосо Дулдул булак деген мазар бар Арабан районунун борборунда. Бул болсо 1969 жылдан бери карай жабылып калган. Себеби ошол кезде атеизм абдан үстөмдүк кылып, буга чейинки салт саналар, түшүнүктөр баардыгы эскинин калдыгы деп жарыяланып, анан биз жаркыраган келечекке коммунизмди көздөй бара жатабыз. Ошон үчүн баардыгыңар иштегиле, мына иш, мына акча, мына тамак, курсагыңар ток, чест берип коюп эле. Пионериң пионер дейишти, комсомолуң комсомол дейишти, партияң партияда дейишти. Калганын
буларга кошулуп иште деген нерсе менен жүрүп аткан учурда бул мазар жабылып калган, кароосуз калган. Ошол Арабан шаарынын жанында, Арабан шаарынын өзүндө Эргеш Али деген да бир замандашыбыз жашаган. Ошол бала кезинде, өспүрүм кезинде ошол Дулдул булакка барып, ошол жерде ойноп эле жүргөн. Анан 87-жылы ошо киши бир ооруп калат да, уйкусу качып ооруп калат. Анан 1 ай уктабайт, 2 ай уктабайт, 3 ай уктабайт. Таңга жок эле кичине чирметет, анан кийин уктабайт да. Анан кийин бир жолу аян көрөт. Көз ачык туруп эле бир медресе сыяктуу бир таза жай экен, жаш балдар жүрүшөт, устаздары жүрүшөт. Анан мен ошол жерге барышым керек деп анан эртеси туруп алып эле үй бүлөсү менен коштошуп, бир дипломатка кийим кичесин салып, бир баштыкка дагы канча мынча эмесин салып эле анан кетип калат да. Анан каякта экенин деле билбейт. Анан Самаркандка барып, Андижанга барат, оштон. Анан Самаркандка барат. Анан Самаркандтан таңга жок анан бир карыяга жолугат. Эртең менен баягы декабрь айы болгон экен. Декабрда эми тоолордо аябай эле суук, бирок Өзбекстанда деле ошол кезде суук болуп, кар жаап, анан эме болгон экен. Анан эшикте көп элдердин арасынан эле бир абдан куудай сакалы бар киши келе жатыптыр. Анан эмнегедир ошого тартылдым дейт да Эргеш Аликеч. Анан кийин барып учурашып эле, эмнегедир барып учурашкым келди, учурашсам эле менин саламымды кабыл алып, балам, сен көптөн бери жаның кыйналып ооруп аткан турбайсыңбы? Сени көрсө, сен бир нерсени өзүң билбей эле бир нерсени издеп бара жатыпсың. Сени көрсө Кожо Ысмайыл Олия деген бир ыйык инсан өткөн, бул мындан көп кылым мурун жашаган, ошонун медресесине чакырып атыптыр. Ошол жака барсаң жакшы болосуң деп айтыптыр да. Анан кийин мейли мен барайын деп эле анан рахматын айтып, анан эметкенде эле эми коштоштук экөөбүз. Анан сурайт. Мен ушинтип ден соолугум жабыркап, үй бүлөмдү таштап, ушинтип тентип жүрөм. Менин ден соолугум калыбына келеби дегенде бата берет да. Сен жакшы болуп кетесиң. Сен узак өмүр сүрөсүң. Сен бир жасай турган ишиң бар турбайбы? Ошону мойнуңа алыш үчүн жер кыдырышың керек экен. Биринчи жанагы Кожо Ысмайыл Олиянын медресесине барышың керек экен. Андан кийин көп мазарды кыдырышың керек экен. Анан кийин өзүңдүн жолуңду таап келип, анан кийин өзүң айылыңда бир жасай турган ишиң бар экен деп айтат да. Анан ыраазы болуп, анан сен эми өзүңдүн жолуңа түш, мен өзүмдүн жолума түшөйүн деп анан экөө мынтип кайчылашып кетишет. Анан кийин эле мен рахмат айтпай калган турбаймынбы? Кой, кубалап жетип рахмат айтайын деп эле карап эле бир мүнөтпү, жарым мүнөтпү кичине өзүнө келе албай туруп калат. Анан кайра өзүнө келгенден кийин карап эле кубалап жетейин десе тиги жок да. Анан ошондо ойлойт, мен жана сиз айткан Кыдыр атага жолуккан турбаймынбы? Мага багыт берип атпайбы? Анан жанакы даректе айтат. Челек деген айылда сен туура Самаркандга келдиң. Мындан 40 канча километр алыста жайгашкан Челек деген айыл бар. Ошол жерде медресе бар. Ошого барасың, ошол жерде жүрөсүң, ошол жерден сен сакаясың деп айтат. Анан мага эми Челекти табайын деп анан кайсы автобус менен барыш керек, аны кошо айтып берет. Анан тиги киши бирок автобусту күтүш үчүн илгери расписание менен да, бул таңга жук саат 4-тө болду деп. Анан 10го чейин күтпөй жөө баса берейин деп жүрүп отуруп, анан түштөн кийин ошо 40 километр жерди басып өтүп, баягы айткан жер боюнча жетип, анан ошо медресеге жетип, ал жактан жакшы кабыл алышат, түшүнүп мамиле кылышат. Анан бир кичинекей таза бөлмө бар экен, ошол жака киргизип койсо эле кирип эле уктап калат да. Эртеси ойгонгондон түшүнөт. Баягы уйкусу качкан, оорусу айыгып кеткенинчи. Эртеси ошо медресенин мугалимдери менен сүйлөшөт. Алар айтат, сен каалашыңча жүрө бер, өмүр бою жүрсөң деле болот. Кетем десең, кетем деген күнү кетсең болот деп анан баягы түшүнгөн чөйрөгө түшкөндө көрсө аны үй бүлөлүк бир маселелер түшүнчүтүп, анан уйкусу качып, ошол өөрчүп жүрүп отурупчу. Анан оорулуу болуп, анан медиктердин алы жетпей, ошол кездеки калган каткан табыптардын алы жетпей, молдолордун деми түшпөй, анан абалы курчуп бараткан экен. Анан кийин кайып дүйнөнүн кийлигишүүсү менен анан жанакы жака барып, анан эме болуп атат. Дулдул атага келип. Азыр айтам анан. Анан ал жерде бир жума жүрөбү, 2 жума жүрөбү, анан кайра дагы бир күнү таңа жук, дагы аян көрөт да, эми могу жака барышым керек деп. Анан коштошуп эле кетет. Ал жака барып 2-3 күн жүрүп, ошентип канча жыл? 6 жылдан кийин үйүнө келет. 6 жылдан акыркы жолкусунда ошо Түркистан мазарына барып, ошол жакта да узак жүрөт да. Ошо Кожо Ахмат Ясауи'нин окууларын окуйт. Ошентип жүргөндөн келгенден кийин үйүнө келсе эле, анан 6-жыл үйүнө келип, анан уктап атса, анан баягы үйүнөн кетерди дагы көз ачык туруп эле
бир медресени көрбөйт эле ошондой болуп дагы көрүнөт да. Бир абдан көп жылкылар пайда болот. Анан ошо жана үйүнүн жанындагы тоонун түбүнө келип ошол жерде булак бар экен, суу ичип атканын көрөт да. Ушунчалык көп. Алар асмандан түшүп келишет. Анан кийин кайра суу саганын кангандан кийин кайра асманга чыгып кетишет да. Анан ошондон бир 2 дулдулат калганын көрөт. Анан ошол 2 дулдулат үйүн келип тегеренип басып жүргөнүн көрөт да. Анан кийин эшикке терезени карайынчы деп терезесин тийип ачып караса, чындап эле дүп этип басып жүрүптүр да. Анан кийин мен андай буларды кармашым керек окшойт, эшикке чыгышым керек окшойт деп анан эшикке чыккыча эле дулдулаттар жана тоону көздөй жанакы булакты көздөй басып кеткен болот. Артынан ээрчип келип, анан ошол жерден биринчи жолку жолугушуусу болот да. Мындай ой аркылуу сүйлөшүүсү болот. Анан ошондон мойнуна алат. Мен көрсө дулдул булакты шайыгы болуп, ушул жерди тазалап карашым керек турбайбы? Мен буга чейинки баскан жолум, мисалы баягы үйдөн чыгып кеткенге чейинки жолум пендечилик деңгээлдеги эле бир түшүктөр экен. Анын бүтөптүр. Анын бүткөндө билбегендиктен аны билдириш үчүн жанагы уйкусу качкан ооруга кабылыпмын. Анан аным сакайыш үчүн медресеге барыпмын. Дагы ушу кайып дүйнөнүн мазарларынын сырын билиш үчүн жанакынтип Түркистанга чейин көп жерлерди ал Тажикстанды, Өзбекстанды, Казакстанды, Кыргызстанды, Түркменистанды баардык ошо Орто Азиянын территориясындагы 5 республиканын баардыгында болгон да, өзү санайт паланча жерде болдум депчи. Ошонун баардыгы менин тажрыйбам болуптур. Мен калган өмүрүм ушу Дулдул булак мазарынын шайыгы болуп, ушул жерде жүрүшүм керек экен. Элдерди кабыл алып, ошолорго кеп кеңешим беришим керек экен. Эгер эле менин алым жеткен бир оор сыркоолор болсо, кеп кеңешим айтышым керек экен. Эң негизгиси ошо Дулдул булакты асырашым керек экен деп анан 93-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде шайык болуп иштеп келе жатам. Жакшы уламыш экен. Бирок уламыш дейин десең, бул чындык экен да. Мен ал киши менен таанышканмын, мен ал киши жөнүндө кичинекей бир эпизод кылып чыгарма жазып койгонмун. Баягы үйүнө келгенде баягы уктабай жүргөн. Булар 6 жылга кетерде дагы менимче ушул такыр эле коштошуп кетсе керек эле. Анан кайра тирүү келгенине таң калышып. Жок, бул коштошуп эле кеткен. Коштошуп эле, ооба, сиз окугансыз, ошондой кеткен. Мен келемби келбейм билбейм деген. Бирок абдан кызыктуу ушул кайып дүйнөнүн адамга болгон таасири, адамга бере турган багыттары жөнүндө айтылып атат. Кайып дүйнөнүн бар экенин кыргыз эч убакта билип келген, ошол менен жашап келген. Ошол нерселерди бүгүнкү күндө ойготуу, ошол канындагы нерселерди кайра сыртка чыгаруу, ошол кайып дүйнөнү сезе билүү, туя билүү, шыбырын уга билүү, бүгүнкү күндө ошол нерсеге кайрылып келишибиз керек. Бул менимче мезгилде эле талабы болуп баратат. Адамдар бардык нерсеге ишенбей, өзүнө гана өзүн изилдеп, өзүнүн жан дүйнөсүн изилдөө. Мен ушул дулдулаттар боюнча азыр Айкөл Манаска бир аз тиеше кетсек, тиге ошондо Айкөл Манаста дагы дулдулаттардын келиши, Ак кула менен Алгаранын келиши тууралуу дагы айтат. Ушул дулдул мазарга байланышы барбы? Жок, Ак кула менен Алгаранын Дулдул булак мазарына байланышы жок. Ал аттар Каптоосунан, Аравиядагы Каптоосунан Сайыт Малик деген саяпкер өмүрүн ошол өнөргө арнап коюп, анан кийин Кула бей менен Кула айгырдын экөөнү асырап, анан кийин адегенден Карабайыр Нарбуудан деген 2 күлүктү алат. Андан кийин көп жылдан кийин Алгараны алат. Андан кийин көп жылдан кийин Манаста өзүнүн төрөлгөн күнү Каптоосунда Ак кулада туулуп, өзү ал кездеки чоң жүгү бар, элге жоопкерчилиги бар адам болгондуктан Манастабыз. Анын аты дагы тандалган ат болуш керек болчу да, өзү да тандалган адам. Ал мине турган аты дагы, жан жолдошу дагы, эң жакыны дагы ошо Каптоосунда туулуп, анан кийин ошол замат эле касиет аркылуу, керемет аркылуу ошол замат 6 айдакы Манастабыз туулуп аткан Кантуу жергесиндеги жайлоордун биринде, азыр жайлоонун аты эсиме чыгып атат, Бөйрөктү болуш керек эле. Ошол жерге күчөгөн ата алып келип тапшырып берип, анан өзү мен эми бул жашоодоку озипам орундалды, мен эми кайып дүйнөлөргө кете берейин деп анан кайып болуп кетет да. Ал эми башка аттар Манастабыз өзү эле ошондой бир
теңдешсиз атка ээ болбой, анын жан жөкөрлөрү, кырчыросу, дагы көп адамдар ошондой атка ээ болуш керек болчу да. Илгери азыр мисалы самолету бар, ракетасы бар, кораблдери бар мамлекеттер күчтүү болуп атпайбы? Илгери дулдул аттары бар элдер күчтүү боло алышкан да, себеби алар тез жер которо алышкан, тез бара алышкан, кубаласа жеткен, качса кутулган. Анын ошо дулдул аттардын негизги бөлүгү ошо Үрүш деген шаарда, ошол азыркы Арабан жайгашкан түз жерде өзү дагы абдан кызыктуу жер. Түз эле тала, бирок анан эле кырка тоолор бар. Ошо кырка тоолордун сыртынан курчалган 2 кабат дубал менен курчалган дубал болгон. Эки дубалдын ортосунда карышкырлар кайтарып, дайыма карышкырлар үйрүп тургандыктан сырттан көргөндөр Үрүш деп атап коюшкан да. Баягы дулдул аттарды алуу, мындайча айтканда конезавод, жылкы, асыл тукум жылкыларды өндүрүүчү мекеме. Өзүнчө. Ооба. Болгону бул кайып дүйнө менен байланышы болгондуктан бул сатылбаш керек болчу. Бир гана эке ошо Манастабыздын жан жөкөрлөрүнө, жардамчыларына, аскерлерине гана эке берилиш керек болчу. Ошол кийин анан баягы чоң кызыкка барып келгенден кийин кыйроо болуп, анан ошондо Үрүш шаарда кыйраган, жана дулдул аттарды алуучу жанакы сырда сакталбай калган. Анан болгону жанагы булак гана сакталып калган. Кичинекей булактын көзү сакталып калган, жана мазар катары элдин эсинде калган. Анан ошол Эргеш алеке өзү улутту өзбек, бирок улутуна карабайт, кайыпчы. Кайып дүйнөдө улут деген түшүнүк жок. Ал жакта жалпы бир цивилизациянын өкүлү деген түшүнүк бар. Анан ошого жанагындай сырдуу дүйнө менен кайып аян берип, анан ошого кызмат кылып атат да. Бу азыр биз башка бир инсандардын сырдуу дүйнөдө кандайдыр бир окуяларга туш болгону жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиз өзүңүздүн турмушуңузда кандайдыр бир сырдуу окуяларга туш болдуңузбу? Ансыз болбойт экен. Мындай орусча айтканда бытовой нерседе деле аралашып кетет да. Болгону байкабай калышыбыз мүмкүн. Мен байкагандан экөөнү айтып берейин. Будда жөнүндө 2 томдук китеп, Нактитхан деген Вьетнам олиясынын китеби, Будда жөнүндө өтө сонун китеп да. Ошону жана сиз айткан Тересаванын окуучусу Сергей Коростелев деген жигиттен алып окуп атканын. Андан сырткары Махатма Ганди жөнүндө дагы бир замандаш жазуучубуздун өмүр баяны ушу 3 китепти окуп жүргөмүн. Анан которсомбу деген ниетим бар эле, ошон үчүн окуп бүткөндөн кийин бербей эле чоюп, Сергей мен дагы окугум келип атат, же болбосо Сергей менен муну которгум келип атат деген шылтоолор менен үйдө сактап жүргөмүн. Анан жакын кишилериме берип окутканмын. Кайра аларды алып келип үйдө сактап жүргөм. Анан бир күнү ошол 3 китеп Сергейге алып барып берели десем, жоголуп кетти да. Мен келинчегимден сурайм, сен бердиңби деп, ал менден сурайт, сен бердиңби депчи. Анан эле баягы убада берип койгонбуз, беребиз депчи. Анан кийин уяла баштадым да, кабы ушундай баалуу китептер эле, же булар сатыкта жок, сатып алып деле берип койсом болот эле, мурда деле жанакы шылтабай эле берип койсом болмок экен деп өкүнүп атам. Анан бир күнү кайсы бир себептер менен эрте барып калдым да үйгө. Үйгө барсам, үйгө барып кирип эле мен бөлмөмө кирсем, мындай ушундай тегерек стол бар, ошонун үстүндө жана 3 китеп турат да. Анан дароо эле телефон чалдым келинчегимечи. Аймира, сен китептерди алып келип койдуң беле десем. Ал орусча сүйлөндү. Что смеешься, что ли? Мен жоголуп кетпеди эле, мен аларды каяктан алып келем депчи. Анын столдун үстүнө келип пайда болуп калды. Анан демек биз кармабашыбыз керек окшойт, китепти кайтарып беришибиз керек окшойт деп анан кийин Сергейге кайтарып бердик. Бул биринчи окуя. Экинчи окуя, Новый Покровкада жашайм ушул кезде. 99-жылы үй сатып алып көчүп барганмын. Анан кожоюндан анча-мынча буюмдар калган болчу. Анан бир гаражда бир эски сандык, жыгач сандык жатчу. Анан бир жолу ушу жазмалып эле, жаймалып эле мен уулум экөөбүз эшикте бир ойноп жүрдүкпү, иши эшикте жүргөнбүз. Анан жана сандыкты күнгө чыгарып койгонбуз. Анан мындай ачылыш керек да. Анан бир маал деле жана сандыктын капкагы кескин түрдө көтөрүлүп ачылды дагы. Анан моунтуп ичинен бир ушундай чоң күч менен түрткөндөй болуп капкага жанакы эмеси темирден ошол жерден ажырап кетти дагы, ыргып барып түшүп калды. Өзүнөн өзү. Анын ичинде кандайдыр бир күч бекинип жаткан окшойт да. Анан күн тие баштаганда анан козголуп анан жанакы буркуп кетти окшойт да. Же болбосо мени Кудай сактап, же баламды Кудай сактап экөөбүз наракта болуп калдык окшойт дагы. Жанагы эгер ошол күч менен урганда жөн эле талкалап эле кетмек да. Анан бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөйм эмне күч болду депчи. Демек бул сандыкты өрттөп жиберишим керек турбайбы деп анан калганын
тактасын аябай майдалап туруп өрттөп жибердим. Өрттөп жибердим, өрттөп жибердим. Ошол окуядан кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр, сезимдердин өзгөрүүлөрү же турмуштагы өзгөрүүлөр болдубу? Өзгөрүүлөр тынымсыз эле болуп атат. Ага чейин эле ошол учурда деле азыр. Орчундуусун сурайм. Орчундуусу мындай так ошо сандыктын жанакынтип капкага жулунуп кеткенден кийин кандайдыр өзгөрүүдү байкаган жокмун. Жөн эле мен эсимде калды да, мен үчүн түшүнүксүз боюнча калды. Ал эми 2001-жылдан бери карай 2001-жылы октябрь айында мен Айкөл Манас дастанынын 6 томдугун окуп чыктым. Окуганда биринчи сүйлөмүн окуганда эле бул керемет нерсе экенин түшүндүм. Жана менин ордум бар экен, мен аралашышым керек. Мен эгер колуман келген нерсе болсо, колго иш кылышым керек деп түшүндүм. Анан 2001-жылы ноябрь айында Бүймариям эже менен тааныштым. Анан кийин жакын мамиледебиз бүгүнкү күнгө чейин. Көп бир сырларды көрдүм. Мен үчүн кызык болду, мен үчүн түшүнүктүү да болду, мен үчүн түшүнүксүз нерселер да болду. Анан 2002-жылы 30 май күнү биринчи жолу ошо Кызартка же мен быйыл мазарга чыгышым керек, ошондо кошо барып кел деп чакырды. Бардым, анан тоонун бет бийик жерде экен, Кызарт белинин Соңкөл тарабындагы бийик жерде экен. Ошол жерде баягы бир кандайдыр жасалып иштер жасалып бүткөндөн кийин баарыбыз кетишибиз керек деди. Анан Бүймариям эже жалгыз эле тоодо калып калды. Анан мен жанымдагы кишилерден сурап атпайм, мен бияк ээн го, коркунучтуу го, карышкыр келиши мүмкүн, чөө келиши мүмкүн. Ал кишини жалгыз таштап коебузбу десем, күлүп коюшту. Бейгам бол, ал кишинин өзүнүн сактоочусу бар, коркпо, ал келип калат деди. Анан мен ишендим, бирок сарсына болгон боюнча келдим, төмөн түштүк биз жайгашкан жергечи. Анан кийин очок бар эле, мал курмандыкка чалынган болчу, анын эти бышып аткан. Анан бир 2 сааттан кийинби, 3 сааттан кийинби, же 4 сааттан кийинби бир маалда эженин сүрдүүнү угулду, балдар атаңарды көрүп калгыла депчи. Анан мен коркуп кеттим. Көрсө эже байланышка чыккандан, маалыматын алгандан кийин жайсаң ата кайра анын бул дүйнөгө, кайып дүйнөгө алып барып сүйлөшүп, сырдашып, маалыматтарын алып бүткөндөн кийин кайра алып келип жеткирип коет экен да. Анан экөө бөлүнүп аткан кезде анан жайсаң ата баягы жылдыз катары көрүнөт экен. Ошонун бөлүнүп аткан кезинде анан балдар көрүп калсын деген ой менен жанакынтип кыйкырган экен. Анан ар кимибиз ар жакты карап түшүнбөй калдык. Эрнесттин келинчеги Нургүл болсо биякта экен деп жогору жакты көрсөттү. Анан кийин бардыгы эле эженин көзүнө чуркап жөнөштү. Эженин колунда фонариги бар болчу. Фонаригин жагып алып анан тик беттен эми ал кезде деле жашы бир кыйлага чыгып калган адам болчу. Мындан бир 18 жыл мурун, бир 55-терге чыгып калган. Анан кийин ошо тик беттен түндөсү мындай акырын түшүш керек эле, ал киши эскалатор менен жана супермаркеттердеги эскалатор менен түшүп келаткандай эле мындай сыйгаланып, шыдыр тез келе жатты да. Анан кийин жолдун бир 3-төн 2 бөлүгүн ал киши басты, 3-төн 1 бөлүгүн биз бастык. Жеттик, анан кийин учураштык. Бүгүн байланыш жакшы болду, белги жакшы болду, көп маалымат алдым деп кубанган боюнча келди. Анан кийин ошол биз турган беттин маңдай жактагы бетте жайсаң атанын мүрзөсү бар да, кабыры бар. Анан ошол жакта карасам эле мындай бир нур сыяктуу нерсе бүдөмүк болгон, үрүл-бүрүл караңгылыктан көрүнгөн. Мындай фонариктин жарыгындай болуп, мындай 3 бурчтук болуп, мындай жогору көзгө чыгып турат да. Анан жакшылап карасам, кайра мынтип жийрилип келип жок болуп калат. Кайра пайда болуп калат. Анан кийин мен эжеден сурадым, эже жакты карасаңыз эмне десем, сен биринчи жолу келгенде эле көзүңө бир нерселер көрүнүп сага белги болуп аткан турбайбы, бул жакшы белги балам деп койду. Анан дагы көпкө карап турдум. Анан кийин ошол жана пайда болуп аткан жарык мындай кубула баштады да. Өзү жарык жалпычу эле жок болот да. Ал болсо мынтип жийрилип келип бияка жок болуп калат, же мынтип жок болуп пайда болуп калат. Ошону көпкө чейин мен баягы бир сонуркап жаш баладай болуп кыйла карап турдум. Анан кийин ай көтөрүлүп келип, айдын жарыгы активдешкенден жанагы жарык көрүнбөй калды. Касиеттер жөнүндө кеп болуп отурат. Мына бул Айкөл Манас китеби. Ал китептин чыгышына сен эмгегиң абдан чоң эмеспи алтыным. Ошол
эмне себептен кандай себептерден кандай сыр бар, эмне үчүн жабылып калганы, эмне үчүн тыюу салып койгону, анын да бир көмүскө сырлары барбы? Азыркы күндө канча тому? 10 том жарык 10 тому чыкты. 10 том жарык көргөн, анан дагы канча том болот, аны айта албайбыз, иштей эле атат. Эмне үчүн ушул эмнеге тыюу салынып калды? Бул өзү чоң нерсеге чоң каршылык болуш керек экен. Бемар эже алгач жаңыдан өзү чайыкта жашап жүргөндө айылдык деңгээлде каршылыктар болгон. Ишенишкен эмес, түшүнүшкөн эмес, бир айыптаганга аракет кылышкан, күнөөлөгөнгө аракет кылышкан, бирок эже өжөрлүк менен, кайсы бир деңгээлде көкпеттик менен, тырышчаактык менен аракет кыла берген. Мен мага ушундай чоң жумуш тапшырылды, мен ошонун аягына чейин аткарышым керек деп. Анан кийин областтык деңгээлде, районго белгилүү болгондо райондук деңгээлде бир түшүнбөстүктөр болгон. Анан областтык деңгээлде, анан кийин эже 2001-жылы Бишкекке көчүп келди. Анан Айкөл менен Астастаны жайылып баштады. Коомчулук жакшы кабыл алды, түшүнүп кабыл алды, түшүнбөй да кабыл алгандар болду. Анан кийин бир күн эле чоң каршылык башталды да. Анан муну боло турган нерсе катары деп мен жеке өзүм эсептейм. Себеби жана башында айтпадым, чоң нерсеге чоң каршылык болуш керек экен депчи. Ошо каршылык, бут тосуу, ошол такшалтат, чыйралтат жана көтөрөт экен да. Эгер аны биз ушундай уникалдуу эмгек болду, ушундай элде жок нерсе болду деп эле курлай эле мактай берсек, мынчалык реклама болмок эмес да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен мисалы тарыхтан дагы бир-эки мисал келтирейин. Чыңгыз хан адегенде баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаганда жакын кошуналар тоскоолдук кылган. Аларды жеңгенден кийин чоң уруулар тоскоолдук кылган. Аларды жеңгенден кийин анан 20 жылдын ичинде ички каршылыкты жоюп бүткөн да, 20 жылдын ичинде. Андан кийинки 20 жылда дүйнөнүн бардыгын багындырганга жетишкен. Мындайча айтканда ички каршылык деген күчтүү болот экен. Ошол жанакы эжеге чайыкта болгон тоскоолдук же республикада болгон тоскоолдук, ушулардын бардыгы ички каршылык деп билем менчи. Анан муну туура түшүнүш керек. Биз ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп аткан учурда бир шашкан учурларыбыз да болуптур. Биз өтө катуу аракет кылып ийиппиз. Кимдирүүгө жакпай да калыптыр. Ошол тажрыйбалардын баардыгын эске алдык эмичи. Анан кийин 12-жылдан 16-жылга чейин тынымсыз массалык маалымат каражаттарынан жамандоолор болуп турду да. Булар калмактар экен, анан булар жалганчылар экен, анан булар бурмалап атыптыр. Бир 10 чакты доомат бар болчу, ону тең жалган болчу. Бирок баягы Геббельстин сөзү бар. Жалган канчалык коркунучтуу болсо, ошончолук ага оңой ишенип депчи. Ошон баягы жалган нерсеге дагы ишенип кеткен, ошонун артынан ээрчип кеткен кишилер деле болду. Өкүнүчтүүсү ошо бийлик баягы ортолукта турбай, ошол кездеки президентибиз да адаштырып коюшту да. Бир кайсы бир адамдар адаштырып коюшту эле, ал ооз эки буйрук берип коюптур. Күч тармактарыначы тыйгыла, токтоткула деп. Анан мамлекеттик машина иштеп баштады. Анан кийин мыйзам боюнча токтотконго бир эле жол бар экен. Экстремисттик адабият чечим чыгарып койсо анан ошондо токтоп калат экен да. Ошого болбогон нерсе, эзотерикалык адабиятта өтө жогорку деңгээлдеги нерсени ылдый түшүрүп, пендешилик деңгээлге алып келип, анан кийин экстремисттик адабият дегенге такап туруп, анан кийин 2016-жылы 3 деңгээлде чечим чыгарып коюшту. Райондук, областтык, анан жогорку соттун деңгээлиндечи. Анан ошон үчүн азырынча тыюуга түшкөн адабият катары аны таркатканга, чыгарганга, сактаганга акыл жок деп туруп атабыз. Бирок бул өзгөрөт. Бул өзгөрөт, сыноо катары келди да. Анан ошо сыноонун деле бүтө турган убактысы болот. Анан ошо бүтөт деп мен терең ишенем. Ооба. Сөзсүз түрдө болот бул сыноо. Абдан чоң катуу сыноолор менен берилди эжеге дагы. Өтө чоң сыноолор. Андай сыноолорду кээ бир адамдар көтөрө алгыс сыноолор болду. Мына ушул кайып дүйнө адамзаттын тагдырына, ден соолугуна, кызматына таасир берип өзгөртө ала турган улуу өзүнүн күчтөрү бар. Мен маселен айтат элем, ушундай ыйык, ушундай бийик деңгээлдеги чыгарманы
Бул адамдын акылынан чыкпаган чыгарма, бул кайыбынан келген, баягы улуу акыл эс казынасынан келген чыгарма. Мына ошого тоскоол болгон күчтөрдүн көрө турганы бар дейм да. Ооба, албетте кызматын аткарып атат. Ырчуул менен Жайсаң ата өзүнүн кызматын ааламдан түшүп аткарып келген дейле. Мына бул жерде бирок көрө тургандары бар дегеним билесизби, мен ошону ачык эле айтып койгум келет. Бул жердечи маселен ошол убакта президентибиз Атамбаев президентибиз ушуга каршы чыкты да. Эми адаштырып коюшту кишини. Ооба, эми каршы чыкканда өзүнүн эмеси эмес, бийлиги бар эле, ошол макул бөлүп уруксат болуп калды. Анан ушул киши дагы мумия, музейдеги мумия көмгөндө дагы өтө каршы чыкты. Албетте бирөөлөрдүн айтуусу менен, өзүнүн ой болгонун. Мына ошол жерде каршы чыгып, ошол убактагы министр Түгөлбай Казаковду ушунун айынан шылтоолоп туруп кызматтан алып койду. Бул кайып дүйнөнүн өзү чоң сырлары, өзү чоң күчтөрү, кереметтери, чоң кудурети бар экенин сөзсүз адам. Мына азыркы ошол кездеги президентибиздин азыркы абалын кээде ойлойм да, кээде ойлоп ушул деңгээлге түшкөнүнүн себептеринин бирден бири деп айтам. Себеби адамдын характери, адамдын тагдыры деп айтылат. Право, япондуктардын айтыс сөз боюнча айтканда деги эле ушундай. Анан ошол тагдырындагы өзүн тандап алган жолунда ошолго каршы туруудан ушул нерсени көрүш керек эле, көрөт экен деген. Бул кайып дүйнөнүн менен аяр мамиле кылыш керек деп айткым келет. Аста мамиле кылыш керек. Астейдил мамиле кылыш керек деп. Мына ушул нерселерде бул ар бир кыргыз өзүнүн көкүрөгүндө туюп эле жүрөт. Бирок ушуну биз кулактап турушубуз керек, айтып турушубуз керек. Айланайын абайла, алаңдабай жай айда дегендейчи, маселенчи. Бул нерселерди сөзсүз айтып турушубуз керек, күндө кулактап турушубуз керек. Бул күчтөрдүн бар экенин, алар таасир берерин, канчалык аруу түз жолдо жүрүүң менен түз жол дайыма ак ийилет бирок сынбайт дегендей жолдо. Негизи биздин берип аткан берүүлөрүбүздүн максаты, эң улуу максаты ошол унут болгон кыргыздын касиеттерин, унут болгон ошол канындагы касиетин, ата бабадан, 7 атадан, 70 атадан келаткан ыйыктык, аруулук, тазалык, тунуктук, ошолорду кайра бир жандандырууга аракет кылып атабыз да. Ошолордун бардыгынын башатында кайып дүйнө турат деп түшүнөм. Ошону айткым келет. Мына сырдуу дүйнөнүн бүгүнкү жана келечектеги таасири. Өзү сырдуу дүйнө биз азыр цивилизациянын эң түп чокусуна жеттик деп көкүрөк койгулап мактанып атпайбызбы? Моундай ийгиликтер жараттык, моундай ачылыштарды жараттык депчи. Ошолордун бардыгы чын, бирок ошол эле мезгилде биз рухий, нравалык жактан деградациянын эң түбүндөбүз да азырчы. Анан кийин эми келечекте жакын жылдар эле турмушубузда көп бир жакшы өзгөрүүлөр жүрүп баштайт. Экологияга зыяндуу нерселерди токтотууга мажбур болобуз. Бир эле Кыргызстанда эмес, бир эле Орто Азияда эмес, бүт дүйнө жүзүндөчү. Андан кийин интернеттешүүнүн, компьютерлешүүнүн дагы кийинки этабында, мисалы азыр интернет аркылуу көп нерселер оңой болуп калбадыбы? Газеталар кереги жок болуп калды. Дагы көп нерселер, реклама кызматтары кереги жок болуп калды. Ар ким өзүнүн телефонунан реклама жүргүзүп алат да. Дагы ошол интернеттешүүнүн шарапаты менен дагы көп нерселер жеңилдейт. Дагы көп бир өзгөрүүлөр жүрүп баштайт. Жана кийинки этабында бул баары бир аппаратура да, бул баары бир микротехника да, технология да. Кийин жүрүп отуруп ушуларды болсо адам өзүнүн мээси аркылуу эле, өзүнүн жөндөмүн ойготуу аркылуу эле мен сизге телефон чалбай эле ойман эле акылеке жолугушалы деп оюмду жиберсем, сиз кабыл аласыз да, макул болосуз да. Ушундай бир нерсеге келебиз. Табигат менен толук камыр жумур болууга, гармониялашууга келебиз да. Ошону көздөй бара жатабыз. Ошол жолдо, ошол өнүгүүдө, ошол келечектеги бир өзгөрүүдө көчмөн элдер биринчи жолдо болуп калышы мүмкүн. Кайсы бир алдын ала айткан экен, кайсы бир ол
Первым станем тот, кто был последним дейт да. Библияда бар. Библияда. Акыркы келип аткан чоң жарышта акыркы келип аткан биринчи болуп калат дейт. Мында жатканда жарыш мурда биякты көздөй баратса, кийин кайра артты көздөй жарыш башталат да. Ошондо артта калган киши биринчи болуп калат да. Биякты көздөй жарышканда. Мындай тизилип бул жакка бараткандар баягы кругом дегендей эле болуп калат да. Анан себеби дегенде бул багытта бараткан заман азыр башка багытта баратат. Башка багытка бурулду дегендей түшүнүктө. Ушул абдан туура айтасың, көчмөн дүйнө таанымы бар адамдар ушул көчмөн дүйнө таанымы, ааламды таануу, табиятты таануу, ошол адамдар өзүн таануу аркылуу Кудайды таануу аркылуу Кудайдын каалаган эмне эле ошо адамды жаратып атканда эмне жумуш кылдыргысы келди. Ошону аныктап туруп ошого кызмат кылуу. Мына ушуга келебиз да. Мен азыр сырдуу дүйнө теле берүүдө Атамгүл Осмонкулованын мезгил сабактарын катары менен китеби боюнча колубуздан келишинче ошону чечмелеп, ошолорду элге тартуулап келебиз. Бир сонун күндөр бар алдыда. Бир сонун күндөрдө Айкөл Манас Бүбү Мариям эжени жазган. Айкөл Манасты ушундай маңдай теске отуруп, 2 кишиби, 4 кишиби, 5 киши сөзсүз түрдө ошол ичиндеги купуя сырларды мезгил сабактары менен аралаштырып, жуурулуштуруп, ушундай бир чоң сабактар өтөт деген менин толук ишенимим бар. Кудай берсе мен да ошентип ишенем, жана жакынкы мезгилде эле Кудай берсе, жакынкы мезгилде эле бул иш жүзүнө ашат. Абдан жакшы, бул себеби дегенде эме ушул нерсени билип таанып калган адамдар баары сезип турат. Бул бүгүнкү күндө өтө абадай керек нерсе экенин. Анын тек гана баягы Баатыр Манастан сырткары өтө көп купуя сырлар бар экенин ошону элге жеткиришибиз керек. Ачык даана далилдери менен бар да бул жердечи. Ошондуктан ушул берүүдөн пайдаланып биздин ушундай асыл адамдарыбыз бар кайып дүйнө менен жашаган ушундай кыргыз элинин келечегине түздөн түз көрсөтпө курал катары берип аткан чыгармалары дейбизби, маалыматтары дейбизби, ошол адамдардын өмүрлөрүнүн узундугун, ден соолугунун чың болушун, жан дүйнөсүнүн жөндөн жөн кыйналбасын тилек кылабыз. Ошондой адамдардын бири биздин Бүбү Мариям эжебиз. Биз урматтаган, канчалык бийлик тоскоолдук кылбасын, канчалык кээ бир көрө албастар ушундай тоскоолдук кылбасын, мунун арты улуу чындык экенин билебиз. Бүбү Мариям эжебиз бар болсун, алтын башыңыз аман болсун. Мына ушундай сөздөр менен бүгүн сиздин келип маек куруп бергениңизге менимче абдан кызыктуу болду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы ушундай бир оюңуз, тилегиңиз болсо, же көрүүчүлөргөбү, же айтылбай калган сөз болсо, дагы микрофон сизде. Эми урматтуу замандаштар, бардыгыңыздарга чың ден соолук, абдан жарык маанайларды каалайм. Талыкпай издене берели, иштей берели, ийгиликтерди жарата берели, кемчиликтерди жое берели, кийин келечекти камсыздайлы. Бардыгыбыз биргеликте. Рахмат, чоң рахмат. Бүгүн биздин мейманыбыз Улуу Тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров болду. Эндемесе көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ары басын, ару кыргызым.